Майрам Зулпукарова чек ара менен чектешкен Аксай айылында жашайт. Ал чек арадагы чыр чатактан чарчаган. Биз өтө көйгөйлүү чек ара айылында жашайбыз. Аксай айылында байма-бай уруштар болуп, байма-бай атышуулар болуп, ушундай кыйын кырдаалда жашап келатабыз. 30 жылдан бери эле кайталанып келатат. Байма-бай бир айда 3 жолу 4 жолу уруштар болуп атат. Баарыңарга секрет эмес, билип атасыңар. Ошол көйгөйдө биз өтө кыйынчылык менен жашап келатабыз. Чек арада чеп болуп жашап жаткан элдерден бизде. Энди эмне десек башкасы, ушул кырдаалдарды чечип, бизге жакшы жарк этип тиер бекен деген үмүттө бардыгыбыз 100% колдойбуз Садыр Жапаровду. Бул жолугушууда эл бир топ маселелерди талапкерге айтып алды. Көкташ айылынын энелеринин атынан сүйлөп жатабыз. Чек арадагы 4 баланы сактап калабыз деп соттолуп жаткан энелерибиз. Ар бирибизге 180 миңден штраф салып койду. Өзүм жалгыз бой аялымын. Мен алтыным, лампочкам деп айта албасам дагы, мен тагдырым сизге окшош 18 жашар баламдан жоготуп алган жалгыз бой чек арада жашаган аялмын. Seni kollayız biz. Kollayız. Bakkene bırak. Arıstansın. Türkülerdi kacıp yakılasın. Yenelerdi korgaysın. Yerinde korgaysın da bir şey demesin ha. Талапкер чек ара маселеси укуктук талаада чечилиши зарыл экенин билдирди. Тайыр Беркинбек, Баткен району, Бозадыр айылынын жашоочусу. Күндөн күнгө коңшу өлкөлөрдүн жарандары биздин жерлерге ээлик кыла баштады. Азыр кире албайт. Бул биринчи биз Өзбекстан коңшу мамлекети менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат азыр. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысы баш болгон комиссия күндө жолугушууларды кылып атат. Өткөндө эле коңшу өлкөлөрдөн келип кетти, эми биздикилер барат болуш керек. Биринчи четинен чечип алалы, биринчи алар менен бүткөндөн кийин анан Тажикстан менен чечебиз. Өрүкзардын жашоочулары президенттикке талапкер Садыр Жапаровго бир топ кайрылууда жасашты. Суу жетишсиздик маселеси туулуп атат. Ошондук үчүн бизде ушу эки проблема өтө биздин Баткен үчүн да көйгөйлүү маселе деп ойлойм. Сөздөрү парламентте сүйлөгөн сөздөрдүн баарын жатка болуп же жаттап калдык да, мындайча айтканда. Сөзсүз түрдө колдойбуз биз ал кишини. Кыргыздын бардык көйгөйлүү маселелерин көзү менен көргөн, ушунчалык түшүнгөн адам деп сезебиз биз азыр. Бир гана ишеничибиз Садыр Жапаров болгон азыр ошол бизде. Андан башкасы канча саясаттарда жүрдүк, эч кандай көйгөйлүү маселелерди мындай козгогон адам жок болду да. Асанов Сабыржан Маманазарович, Баткен шаарынын Ишназарова Зульфия болом. Жапаровдон өтө жакшы нерселерди күтүп атабыз. Мына реформасын толук окуп бүттүк. Жаштарга, элдерге бүт жакшы программаны алып келди. Айрыкча мына биз Баткен чөлкөмө чек арада жашайбыз. Эң улуттуу маселелерди ошо биринчилерден болуп мына Камчыбек Ташиев чечип атат. Биз ошого сүйүнүп атабыз. Буюрса Баткен эли кары жашы делестер мынтип жаболорду тагынып күтүп атабыз. Садыр Жапаровду күтүп аткан толкундоолор бар. Садыр Жапаров жакшы инсан, Кыргыздан чыкты. Бизге Кыргызстанга тынчтык керек, жакшы жашоо керек. Америка, башка чет мамлекеттерден карз албай, өзүбүздүн күчүбүз менен жашашыбыз керек. Эгер мына Садыр Жапаровдун бир жакшы айткан жери бар, өзүбүздүн байлыктарыбыз менен биз Кыргызстан башка мамлекеттерге карз бере турган мамлекет болобуз дегенге мен курсамын да. Себеби атап айтсаң азыр биз билген канча да кендер бар экен. Биз билген 1-3-4 болсо, калганын алы биз биле элек толуп атат экен. Атым Сулайман Кочмурат. Бийликтин бирден бир булагы бул эл. Президентти эл шайлайт. Эгерде элдин ишенимине татыбаса, аларды кулаткан да эл. Бул принциптер номер 1 талапкердин платформасында так белгиленген.